Салам достор, сиздер менен KG Smart. Акыркы күндөр абдан сонун комментарийлер калтырып жатасыздар. Бардыгыңыздарга чоң рахмат достор. Аргенден суроо, аргенстерге жооп берем деген дагы рубрикага жакшы эле кетип жатасыздар. Жакшы эле суроо кылдыңыздар. Кече оюн сураңыздар, оюнду эле кылдык. Эми бул жагына биз сиздер суроо берсеңиздер, ошого жараша жооп кылып видео чыгара беребиз достор. Ушу жакшы бизде активдик кетип жатат. Бизге дагы жагып жатат, сиздерге дагы жагып жатат деген ойдобуз. Эмне дегенде мындан алдыңкы чыккан видеобузда болгону бир дизлайк болду, 200дөн ашык лайк болду. Эң башкысы мен өзүмө жаккан жумуш менен алектенип жатам жана бул дагы сиздерге жагып жаткан учурду билдирет. Бүгүнкү видеонун чыгышына сиздерден абдан кечирим сурайм. Ушунча адамды азыр 50 000 адамды өзүмө жаздырып алып, видеону кайталап чыгып атам. Негизи кайталоо эмес достор. Негизи мындай убакыт болду. Негизи буну кайталабайт деле болчумун. Мен кайра чыгарбайт деле болчумун, калтыратпачумун. Кыскасы окуя мындай болду. Мага бир жумадан бери СМСтер келип баштады. Электрондук почтама өзүнчө эле бир YouTube тармактан. Неге дегенде мен 3 ай мурун киргизген видеомо өзүнчө бир ал жерде бирөөнүн авторский прав, бирөөнүн видеосун колдонгонум үчүн сөздөр мындай эле келип баштады. Кыскасы 3 ай мурункуну бир жума мурун мындай келди. Биринчи келгенде сенин видеоңдун 10 секунддук жери видеосу бул башка адамдык экен, башка каналдык экен. Мен сиздерге айтып келгем, ал башка каналдык болчу. Ошол башка каналдын видеосун деп менин каналыман ошол видео акча иштебейт экен. Ал видео негизи память тууралуу болчу. Смартфон памятын кантип кеңейсе болот, ушундай деген видео болчу. Экинчиси болчу, жаман сонун чыгарган болчумун, бар жерине токтолгон болчумун. Кыскасы ал тууралуу дагы сүйлөп берем сиздерге. Ошондо деп ошол видеонун акча иштебейт дедим. Макул дедим. Мен акча иштебесем видео кала берсин. Мен акча үчүн ал видеону киргизген эмесмин биринчиден. Макул ошол тура берсин дедим. Кийин болсо ошол 10 секунддук жерин кыркып алып салыш керек болуп калды. Алып жок кылып салыш керек болуп калды. Мааниси кетип калат экен. Макул деп мен 10 секунддук жерин алып кыркып жок кылып салдым. Башка каналдык болчу. Ошол өзүмдүн эле видеолорум калды. Жана андан кийин видео ичинде тургандан кийин музыкасы деди. Музыкасын алыш керек деди. Негизи музыкасын уже эме аралаштырып бакында болгондон уже все. Видео болбой калды достор. Вообще каша болуп кетти. Мен аны алдым дагы өзүм башынан топтоштуруп жакшылап сиздерге даяр кылып чыгарганга аракет кылдым. Дагы басым жасап бир нерсени айтып кетейин достор. Негизи мен ал видеону кайра чыгарбайт болчумун. Болгону мен өзүм мээнетим абдан сыйлайм. Эмне дегенде бир видеого бир күндүк убактым кетет. Болгондо да өтө мээнет кылып, тыкандык менен, тазалык менен бүтүргөнгө аракет кылам. Жана ал эгерде ошентип макул достор, акча иштебесе иштебесин, мен акча үчүн эле видео чыгарбайм негизи. Макул калса кала берсин. Бирок достор, эгерде ушунча мээнетин кеткенден ал видеону мынтип өчүрүп койсо жаман болот экенсин достор. Азыр ошол эле видеону кайталап коебуз достор, бирок кээ бир жерлери өзгөргөн, кээ бир сөздөрдү алып салдык жана ошондой эле кээ бир сөздөрдү өзүбүз коштук, музыкаларына тууралап баардык. Кыскасы баардык нерсесин туура таза кылганга аракет кылдык. Кеттик достор анда эмесе. Арген смартфондо сүрөттөргө, видеолорго орун жок. Андан сырткары ар дайым смартфондо орун сурай берет. Сүрөт же видеолорду жүктөйүн десең. Эски сүрөт, видеолорду сактап коюучу жана каалаган учурда кирип көрсөң боло турган жакшы бир сервиске окшогон жакшы бир функциялар, жайлар барбы? Салам достор, мен атым Арген Ашырбек уулу, канал KG Smart. Мен бүгүн сиздерге жогоруда кеткен 2-3 суроого жооп берип жана өзүмдүн тажрыйбамдан келип чыгып, облачкалар тууралуу дагы айтып бермекчимин. Бул өзгөчө болгон дисктер көптөгөн жылдан бери колдонуп келишет көп инсандар, бирок мени көрүп жаткан адамдардын 80 же 90% буну кантип колдонуу жана кантип колдонуу, кантип көчүрүү, кантип иштетүү жолдорун билбесе керек. Мындайча айтканда, келиңиздер бардыгын чекеден сиздерге түшүндүрөм. Облачный диск тууралуу мен бир видео даярдаган болчумун, негизи бир видеомо ушул нерсени кошуп даярдаган болчумун, бирок анда анча кошулбай калганбы, анча жакшы түшүндүрүү берилбей калганбы, көп инсандар түшүнбөй калыптыр жана комментарийге көп суроо калтырышты түшүнбөгөнү тууралуу. Бирок бүгүнкү видеодо ошол кемчиликтерди толуктап сиздерге жакшы түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Облачный дисктер, сүрөт, файл, оюн, негизи видеолор, бардык чоң форматтагы нерселерди дагы файлдарда жүктөсөңүз көтөрө алуучу өтө жакшы жана көп нерсени сактап коюучу, сакталуучу жай деп дагы айта алабыз. Жана бул жерде бир гана өзүңүз гана кирип көрө аласыз. Мындайча айтканда, бекилген бир комната деп дагы элестетсеңиз болот, анын ключи сизде гана болот. Жана бунун түрлөрү абдан көп, бирок биз сиздерге болгону 3 жакшы актуалдуу болгон, көп инсандар колдонгон жана биз сиздерге сунуштоочу 3 түрүн көрсөтөбүз.
Азыркы учурда облачный дисктердин эң актуалдуулары болуп саналган Яндекс Диск, Google Диск жана ошондой эле Mail.ru'нун дагы ушундай дисги бар, урматтуу көрүшөр. Үчөө. Буларды кантип колдонобуз? Бардыгын иштетүү жолу оңой, бардыгы бири-бирине окшош, бардыгында почта, логин, паролдорду жазасыз, негизи регистрация болуп катталасыз дагы. Өзүңүзгө атайын жакшы бир баракча ачылат десек дагы болот. Ал жерде каалаган папкаларды ачып, каалаган аттар жазып, каалаган нерсеңизди жүктөсөңүз болот. Болгону логин жана ошондой эле анын паролун эч качан эстен чыгарбаш үчүн бир жакшы эстей турган жерге жазып коюш керек дагы, аны эч кимге бербеш керек. Кыскасы, эс алганы же жакын инсандар, достор менен чогуу ойногону барганда көп сүрөткө, видеого түшүш албетте керек болуп калат. Ошол учурда сиздин смартфонуңузда место, орун жок болуп калса, сүрөт, видеолорго ушул жер атайын ушундай көп нерселер сакталуучу, өз убагында көп нерселерди ушул жакка киргизип сактап койсоңуз болот. Кийин кааласаңыз аны көчүрүп деле алсаңыз болот өзүңүзгө. Кокус бул мага кереги жок, мага смартфондогу сүрөттөрүм сакталганы болот десеңиз, эгерде кокус смартфонуңуз бузулуп кала турган болсо, ошол бойдон ичиндеги сүрөттөр ошого кошуп бузулуп кетет. Ал эми флешка, микро SD'ни ар дайым алып жүрөм, ошого архивдердин баарын сактап жүрөм десеңиз, кокус ал дагы жоголуп кете турган болсо, микро USB ага кошо сиздин сүрөтүңүз дагы кошо жоголуп кетет. Ал эми бул жерде сиз болгону логин паролуңузду билсеңиз болгону. Келиңиздер кантип колдонуу жолун көрсөтөмүн, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде смартфондо ойлоп турган болсоңуз, программаларын көчүрсөңүз болот. Каалаган программаңыз Яндекс Диск, Google Диск, кааласаңыз Mail.ru Диск, ушуларды деле көчүрсөңүз болот. Каалаганыңызды кааласаңыз башка диск деле көчүрсөңүз болот. Айырмасы жок, урматтуу көрүүчүлөр. Болгону и баса кечиресиз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде биз сиздерге көрсөтүүчү 3 дисктердин кандай айырмачылыгы бар жана кандай экени тууралуу айтпадым окшойт. Ушуга кичине токтолуп кете турган болсок, Яндекс Диск сиздер үчүн 10 гигабайт бекер бере алат орун. 10 гигабайтка чейинки видеолорду, сүрөттөрдү, файлдарды ошол жерге жүктөсөңүз болот. Google Диск болсо сиздерге 15 гигабайтты бекер бере алат. Албетте булардын бардыгы башка. Ал эми Mail.ru болсо сиздерге 25 гигабайтка чейин бекер орун бере алат. Албетте мындан деле көбөйтсөңүз болот гигабайттарды, бирок аларды сатып алышыңыз керек болот акчага. Кандай десем, сиздерге кайсысын сунуштасам, урматтуу көрүүчүлөр, ал өзүңүзгө байланыштуу, сизге өтө ыңгайлуу болуш керек. Мисалы, мага азыркы учурда Google Диск ыңгайлуу болуп турат, балким сизге Яндекс Диск, балким сизге Mail.ru керек, диск керек болуп калышы эмне деген сиз көп нерсе батырып калышыңыз мүмкүн. Бирок азыркы учурда Google Диск 15 гигабайт бекер берет, мага ошол азыркы учурда ыңгайлуу болуп турат. Келебизде сиздерге кантип көчүрүү жолун, кантип иштетүү жолун кыскача болсо да көрсөтө кетейин. Өтө оңой, бардыгы ушундай болуп эле иштейт. Google Дискке киребиз. Бул жерде көрсөңүздөр Арген Аширбек уулу, argenblogger@gmail.com деген почта турат, урматтуу көрүүчүлөр. Ачыгын айтарым болсо, мен бунун логин парол бардык нерсени билем. Сиз да сөзсүз билишиңиз керек. Эгерде эстеп кала албай турган болсо, сөз кагазга же бир жерге, керектүү жерге, эстей турган жерлерге жазып коюшуңуз керек. Андан сырткары кантип жүктөйбүз? Бул жерде кошуу баскычын көрүп салсак, ушуну басып туруп эле смартфондо эмне болсо бардыгын ушул жакка жүктөп салсаңыз болот, эгерде кааласаңыз. Компьютербу, ноутбукпу, планшетпи, смартфонбу айырмасы жок, урматтуу көрүүчүлөр. Каалаган жерден кирип, каалаган дискти көчүрүп алып, каалаган логин паролуңузду жазып, каалаган жерге кирип, жүрүп алып, көчүрүп жүрсөңүз болот. Эскертип белгилеп айтчу нерсе, качан сиз бул жака сүрөт, видео же файл же бир чоң форматтагы нерсени жүктөп жатканыңызда, негизи кичи форматтагы нерсени жүктөп жатсаңыз деле өтө шашпаңыз, урматтуу көрүүчүлөр. Болгону көбүрөөк күтүш керек. Эмне дегенде, интернет ылдамдуулугуна деле карайт. Анын үстүнө эгерде интернет ылдамдуулугу күчтүү болсо деле көп убакта бул жака кирет. Качан бул жакта көчүп бүттү дегенден кийин сиз галереядан керексиз нерселеринизди өчүрүп салсаңыз болот. Бул жака жүктөгөндөн кийин, эгерде өчүрүүнү кааласаңыз. Дагы бир жолу айтам, урматтуу көрүүчү, эгерде сиз азыркы учурда Москва жергесинде болуп, Google Дискти ачып, ушул жака архив болуп калсын, кийин көрөм ушул сүрөттөрүм, видеолорумду деп, ушул жака дисктерди, сүрөттөрдү, көп форматтагы видеолорду салып коюп, андан кийин сиз Кыргызстанга барып деле, Кыргызстанда жүргөндө эгер логин паролуңузду биле турган болсоңуз, Кыргызстанда туруп деле ачып кирип, логин паролуңузду кирип жазсаңыз, ушул сүрөттөрдү таба аласыз жана буну өзүңүзгө кайра көчүрүп алсаңыз болот каалаган жерде. Видео аягында сизде дагы бир суроо болушу мүмкүн. Буну бир гана мен көрөмбү, башка инсандар көрө албайбы деген. Ооба, урматтуу көрүүчү, болгону бул сиздин өзүңүздүн өздүк сүрөттөрдү жашырып койгон жериңиз болуп сакталуучу. Буну сиз гана көрө аласыз, логин паролдоруңузду жазып
кирет. Бүгүнкү видео сиздин көп убактыңызды алып койду окшойт, урматтуу көрүүчү. Билебиз, бирок бул убакыттар текке кетпей сизге бир пайдалуу маалыматтарды алып келди. Андыктан сөзсүз класс басып, башка инсандар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Кызматыңызда Арген Аширбек уулу, канал KG Smart болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.